Саламатсыздарбы, урматтуу телегөрүүчүлөр, бүгүнкү чыгарылышыбыздын коноктору ЛТР мамлекеттик телерадио компаниясынын Билим жана Илим каналынын ага редактору жана Ден соолук программасынын автору Сейит Амираев. Саламатсыздарбы, бул Ден соолук программасы ЛТР каналында түз эфирде. Аны мен Сейит Амираев алып барам. Ардактуу телегөрүүчүлөр, бүгүнкү жана ырчы аткаруучу Гүлназ Чыныбек кызы. Барыңыздарга салам, котмандуу кеч, достор, телегөрүүчүлөр. Буйруксам алдыда мендеги IQ деген аты бир укмуштай, бир аз жүрөк түшүргөндө коймун. Анткени мектеп программасынан көптөн бери кайрыла элек болчук. Бүгүн эми чогуу сынашат экенбиз, буюрса. Салам достор, сиздер менен ушул мендеги IQ көрсөтүүсүнөн жолугушуп жатканыма кубанычтамын. Негизи биз интервью алып көнүп калыппыз. Азыр өзүбүз бирөөлөр интервью алып атса, же болбосо ушундай көрсөтүүгө катышып бер, конок катары деп чакырса, толкунанып турабыз. Негизинен мага да кызык болуп турат бул көрсөтүүгө катышып, өзүмдү сынап көрүү. Мектепти бүтүргөнүңүздөргө канча жыл болду? Канча калды? Бир 15 жылдай болуп калды окшойт. Мага буюрса 2 жылдан кийин 20 жылдыкка барам да. 2023 жылы 20 жылдыгыбыз болот буюрса. Бир тойлой жыл болуп калыптыр. Мектепте кандай окуучу болгонсуздар жана кайсы сабактарды окуңуздар келбейт эле? Мүмкүн болсо ошол сабактарды жок кылып сала келиңиздер. Эми жок кылып салмакпыз десек, эжекелерибиз көрүп калса кап болуп калбасын. Мугалимдерге тиешеси жок, бирок мен өзүм жеке физика менен химиядан анча жок болчумун да. Бир нерселер аргындашып, бир нерсе реакциялар жүргөн моментте анча мен антенналарымды тартпаган. Мен жан дүйнөмдөй ошол кезде эле мындай чыгармачылыкка жакын болуп, мындай романтикалуу, адабият, кыргыз тил, музыка деген сабактарды жакшы көрчүмүн. Мен болсо математика, геометрия, ошол эки сабакты негедир жакшы окугадым да. Өзү негизи 7 класска чейин баарынан 5 болуп окугам. Жакшы окуганмын, анан стипендия алат болчумун. Бизге кызыктыруучу сыйлык деп стипендия берет болчу гимназияда. Анан бирок 7 класстан кийин баягы математика татаалдашып кетет го. Ошол татаалдашып кеткен убакытта мен такыр түшүнбөй калдым да. Анан кийин мурда эми ага чейин мисалы башың иштебей калса калькуляторду колдонуп дегендей баа үчүн окуйт экенмин да. Анан ошо 7-8 класстан кийин такыр жакшы окуй албай калдым. Анан ошол математика, геометриядан көбүн эсе менин классташ кызым бар болчу, Гүлсана деген. Ошол кыздын жанына отуруп эле көчүрүп, анан ошондой вакыт болгон, бирок кызыккан сабагым адабият, кыргыз тили болчу. Гуманитардык багытта окуганмын да. Анан музыка сабагы, концерт дезе сабакты да унутуп койгон күндөр болгон. Мектепти бүтүргөндө жалпы республикалык тестти тапшырдыңыздарбы? Канча балл алдыңыздар эле? Сен айтчы биринчи. Алдай албайбыз, классташтарыбыз көрөт. Ооба. Республикалык тесттерлөөгө катышканбыз. Биз ошондо 85-жылкылар 2-чи ирет болгондо катышкан. 85-жылкылардын биринчи бүтүрүүчүлөрү болгон бизден алдың. Аз эле бүтүрүүчү бүткөн го. Кээ бир региондордо бүтпөй деле калган. Бүтүрүүчү болбой калган да жыл болгон да. Анан ооба катышканбыз. Биринчи жылы катышкан үчүн мен аз балл алып калгам. Мага бирок ошол балл чыккандан кийин ошол куракта мен үчүн трагедия болгон да. Себеп дегенде гимназияда активдүү президенти болуп, анан ошол эле учурда бүт коомдук иштерди алып барып, анан 25 майда мыкты бүтүрүүчү деген стипендия алгам анда дагы. Алдыңкы окуучу болуп келип, анан мындай результатты күткөн эмесмин. Анан мен анда 100гө жетпеген балл алгам. Айтта, 56 деп. Жок, 88 болуш керек, 88. Анан бул мен үчүн өзгөчө башкача удар болгон да. Анан 88 балл алгам.
бирок өзүмдүн күнөөм бар, шашмай жаным бар да. Анан кыргыз тилди белгилегенбиз дагы. Кыргыз тилди белгилеп, анан мындайга өтүш керек болчу. Мен астынан белгилеп, математиканы астынан белгилей баштагам да. Окуп туруп элечи суроого жоопторун. Ошодон булгап салгам. Анан булгап салып кайра комиссияга барып, ушуну алмаштырсак болобу? Мен булгап койдум десем, анда экинчи жыл өткөн үчүн баягы тартип аябай күчтүү эле дагы. Мага кайра бербей койгон, бирок мен маанайым түшүп эле чыкканмын. Кийин атамдар да күлүп калат, азыр көрсөтүн эле күлсө керек. Ошол тестирлөөгө келатканда чачымды сары кылып кийгизип алгам да. Биз балдар мода болгон, анан шаардан баары парикмахерлер барып, анан кийин ошо чачыбызды кийгизип алгамыз. Анан бир күнүн ичинде атам тез чачың өзгөрт дегенде, анан барып дагы карага боюп, анан эртеси күнү костюм кийип келип калганбыз да. Анан атам айтып атпайбы, ошо сарыга боёгонуң эле сенин башыңа таасир берип, сен азада алып калды деген. Блондин болду. Ошондой болгон. Ал жалпы сары болсо деле мейли, мындай топко окшотуп ар жерде чийип койгон да. Ошондой болгон, бирок кызык болгон чындыгындачы. Сиз кандай бала болгонсуз? Анда мен жакшы эле териңдем айтып берейин. Мен дагы өзгөндөгү мурдaki айылдагы Камилжан Райымбеков деген мектеп гимназияда окугам. Өтө көп окуучу эмес болчук, биздин класста бир 16-17 окуучу бар болчук. Параллель классы дагы ошончо. 2 эле класс бүткөнбүз. Анан мектеп боюнча 3-орунду алгам. Куттайбыз. Эң биринчи местону Айгүл деген классташым алган. 200 балл алган. Анан экинчи место 178 баллды Гүлпери деген классташым алган. Үчүнчүнү биз Талай деген классташым экөөбүз 176 балл алганбыз. Анан ошол балдын негизинде журналистикага тапшырып, бюджетке өтүп, ошол жактан таанышып атпайлыбы? Мен ошол тестте аз балл алган деле жакшы болгон экен, себептен де эгерде көп балл алып калганда мен Борбор калаага кетмекмин да. Ошон үчүн Ошто калып калганмын. Анан ошол Гүлназ менен бир факультетте окуп, анан ошол жактан таанышып калдык да. Биринчи бөлүм мектеп жана мен деп аталат. Бул бөлүмдө келген коноктордун мектеп кезинде алган билими текшерилет. Суроолорго жооп бере албаган конок өзү тууралуу өзгөчө фактылар менен бөлүшөт. Адамдын кан басымын кайсы аппарат менен өлчөйбүз? Тонометр. Үйдө бар бизде экөөдө. Көлөмү боюнча эң чоң деп эсептелинген музыкалык аспап кайсы? Мен билем да. Сен билесиң? Сен кесиң байланыштуу. Орган. Ал кандай мындай түшүндүрүп айтып берсиң? Чоң. Анан эфир бүткөндө көрсөңүздөр. Ооба. Менин сыртымдан карагандар мындай жоош эле киши дейт да. Бирок анан жакындар болсо билет мен өзүмдүчү. Анан бир мындай бататчуум келет. Анан жоопкерчиликсиз адамды баалабайм да. Анан тактыкка, анан чындыкка өзгөчө басым жасайм. Анан мен бара берсем ошо негизи ошол азыр дагы эстеп көргөндө анан дагы алды айтабыз. Семетей эпосундагы Күлчөрө кимдин баласы? Алманбет. Алманбет. Белгилүү обончу аткаруучу маркум Рыспай Абдыкадыровдун кичи мекени? Каракулча. Кара кыздын агынан эмес? Багынан. Волейбол оюнунда канча упайга чейин ойношот? 25-ке чейин. Мен волейбол командада ойнойт элем. Спорттун түрү менен машыккан болчумун. Спорттун түрү менен машыккан болчумун. Бул ушу өнөрү менен тайци. Бул студент кезде болгон. Бир 2 жылдай барганмын го. Анан Гүлназдын эсинде барбы, жокпу? Ошмо мырзасы сынагына катышканымда, анан биз 16 килограммдык ташты көтөрөбүз го. Ошол ташты көтөрүп күч сынашка чыкканда мен ошондо ушунун кийимин кийип чыккам. Эсиңде барбы? Ошондо биз аркың эмеде номерди аркыңда билип турганбыз, ооба. Анан ошо факультетте катышканымда ошол Гүлназ менен Фируза анын досу экөө менин аркамда бийлеген. Мен болсо Рыскелди Осмонгуловдун
биздин Алатоонун кыздары деген ырдырдагам. Ак костюм кийип, очки тагып. Ошонун гонорарын берип койсоң. Ошол азыр мындай айтат да, ошол чыгармачылык чөйрөккө кандай келип калды, эмне үчүн журналист болуп калды деген дагы суроолор көп берилет да. Бул чыгармачылык чөйрөгө мисалы мен балалыгым жөнүндө айта турган болсом, мен айылда Баткенде алыста жашайбыз, анан ал кезде мисалы концерт барбайт болчу да. Концерт барбайт болчу. Мен ар бир ырчы барганда, Динара Акулова, Айчүрөк Иманалиева, Клара Алибекова, Кыз Бурак барганда, анан Байыш Момуновдор көп барат болчу айылга. Туруп алып ушул жерден ушулар мени алып кетсечи, ырдасамчы, анан баягы Динара Акулова Гүлмираны багып анан ырдады дегенде ошол нерседен анан ушул мени бала кылып алсачы дей берчү элем да. Анан баягы дасторгонго отуруп бата кылат го, негизинен жакшы тилектерди айтып бата кылат. Мен ар биринде ушул бата кылганда шаарда жашап калайын, айылда калбайын, Баткенде калбайын дей берчү элем. Тилегим орундалып калды. Анан ушул нерсени баягы чыгармачыл инсандар менен жолукканда деле айтканмын негизи. Ушинтип жүргөн болчумун да негизи. Оркестрди таяк менен башкарган адам ким? Дирижер. Адамдын боору болжол менен канча килограмм? 1,5 килограмм. Соолуктун алып баруучусу жакшы элдерек. 1,5 килограмм. Мен өлчөп көрбөпмүн. Эми андай сырларым деле негизи жок. Бирок азыр учурда аябай ошол актуал болуп кетти уйку жөнүндө. Мен жашоомдо актуал болуп кетти деп. Бир жолу бир жерде ошентип айтып койсом, чоң апам ырсты эле, күйө албагы атанда. Кээде убакыт болуп калат, 20-24 саат уктаган учур болуп калат да. Өзү кыз балдар көп уктайт, Ушундайбы? 20-24 саат үзгүлтүксүз уктай аласыз. Үзгүлтүксүз эми бир саат туруп, 1-2 мүнөт туруп басып келишим мүмкүн, бирок жатсам кайра уктай берем да. Демек ошончо убакытта уктай алат экенсиз. Ооба. Кеткен ана бул. Чындыгында. Бул эми постоянно кыз балдар көп уктайт деген, мен балдызым деле бир биздин үйүбүздө жашаган студент болуп анан 17 саат уктаганда биз тийбей койгондочу. Мен эң аз уктагандарга кошулам да, 7-8 саат уктайм. 7-8 аз уктаганга келбейт, нормально. Мындай норма деле уктайм, ошондой да негизи, андан көп уктай албайм да. Дүйнөдөгү эң бийик чокко кайсы? Эверест. Канча мисалы? Бийиктигин билбейм, сен билесиң. Мен деле билбейм, бирок Эверестке билем мен да. Экинчи бөлүм логикалык суроолор. Эки адам 5 партиядан шашка ойнойт. Ар бири 5 жолудан утту. Бул мүмкүнбү? Ар бири 5 жолудан өттү. Эки адам ойноп эле, бир адам кечке ойной берди. Бир адам уткан да? Бир адам кечке утту. Бир адам уткан. Бир адам эле уту берген да, ошондойбу? Жок, ар бири утту. Эки адам 5 партиядан. 5 партиядан шашка ойноду. Ар бири 5 жолу утту. Ар бири? Ар бири 5 жолудан утту. 5 партия. Шахматтын эмесин билбейсиңби? Шахматтын өзү тартиби кандай негизи? Шашкин. Мен ушул нерсеге жокмун да, чынын айткандачы. Шашкин ойнойт элем, бирок шахматты билбейм да, до сих пор билбейм. Мындай эме, ал оюнга байланыштуу, бул логикалык болуп дагы. Эки адам 5 партиядан шашки. 5 партиядан ар бири, Анан 5 жолудан утушту. Бул мүмкүнбү? Экөө тең 5 жолудан өттү. Койсоңчу де. Канча? Бул мүмкүнбү негизи? Мүмкүн эмес. Мүмкүн эмес деп Мүмкүн эмес, ар бири. Бирөөсү 5 партия 5 жолунан утушу мүмкүн. Экөө тең утуу бериши мүмкүн эмес да? Же ничья болсо деле берет. 5 партиядан ойносок, экөөбүз бири-бирибиз менен да ойнойбуз. Эки адам, эки башка адам менен ойногон да. Ошол. Экөө бири-бири менен ойнойбуз. Эки адам бири-бири менен дегенде болот эле. Эки адам десем да. Иши турбайт. Кандай суроого ооба деп жооп берүүгө болбойт? Ооба деп? Ооба. Уктап атасыңбы дегенге. Уктап атасың. Ооба. Кандай идиштен тамак иче албайбыз? Сыныгы идиштен. Кеңешип жооп бериңиз. Жок. Кандай идиштен? Тамак жок идиштен. Ичинде эчтеке жок болсо иче албайбыз да? Жоңуздар? Бош идиштен. Бош идиш.
Туура. Чайды кайсы кол менен аралаштырыш керек? Оң кол го. Негизи ош эрят боюнча өзү любой нерсени тамак ичкенде жакшы нерсе. Бирок баягы сологойлор сол кол менен аралаштырат. мындай да. Бирок баягы ресторан этикетине карасаң сол колго коюп коет. Бычакты бул жака. Себеби бардык эмени бул жака койсо койбойт да, бардык инструмент. Шаймандарды. Чайды оң кол менен го. Жоңуздар. Оң кол. Мына жогошуласызбы? Мына гүл атат оң кол менен. Сурооңу окучу. Сахар салып, оң колдулар оң кол менен, сол колдулар сол кол менен кичинекей кашыкты чайный ложканы алып аралаштырыш керек. Туурабы? Жоңуздар эмне өтүп жоңуздар? Айтып атпаймынбы? Оң колдулар оң кол менен, сол колдулар сол кол менен чайный ложканы алат да, сахарды салып туруп, чайды куюп туруп аралаштырат. Ошондо бир адам оң кол, бир адам сол колу барбы? Эки кол тең бар да. Жок, неме, оң колду дөбөштөткөндөр. Сологойлор бар. Сологойлор сол кол менен. Туура эмес, чайды кол менен аралаштырбайсыздар, чайный ложка менен аралаштырабыз. Ошону айттым го, чайный ложканы алат да аралаштырат деп. Жок, туура. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ким туура? Өчү милдетти аткарат да. Чайды кол менен. Ооба. Кашык менен аралаштырабыз. Бул Сейит студент кезде продюсер болчу, официаль эмес, бирок продюсерлик кызматты аткарат эле. Эмеде университетте, факультетте кандай иш-чара, эмнелер болсо, ошолорго уюштуруп, же болсо буга бирөө бир сом төлөп аткан жок. Чуркап жүрөт, күнүнө сабактан кийин кандай конкурс болсо, каяка барып даярданыш керек болсо, ошол жака барып фотосессияларды уюштуруп, ушинтип жардам берип, ушундай продюсерлигиңе ошол кезде, ошону айтам. Факт. Мен Гүлназды негизинен мына кээбирлер айтат го, мен көзүм ал деле өстү депчи. Гүлназды ошол студент болгондон кийинки убагы мен көз алдым деле өскөндөй сезилет да. Мисалы, эл билбеген нерселерин билиши мүмкүн. Гүлназ бирок бул аябай жакшы бийлейт. Анан бир роль аткарат. Анан шайырда муну капа болгонун көрбөйсүң да, негизичи. Капа болгонун көрбөйсүң. Анан дагы эмнесин айтам. Бул мигрант болуп келгенин билет, Ооба. Ошол, анан сабактарды да жакшы окуйт. Анан журналист болуп иштеген. Анан Ошму периси 2006-га катышкансың, Ошону билем. Ошондо мен продюсер болгом десең. Мен мистер Ошму Алатоо мырзасын жеңип алгам да, экинчи орунду жеңип алгам. Ошодон кийин анан бизде анан ушул бири-бирибизге жардам беребиз да, ошондон анан ушуну колдоп, сен эми бул жолду басып өттүң дегенден анан Гүлназ экөөбүз бир ай ээрчип жүрдүк го. Бир ай ээрчип жүргөнбүз. Анан ошондо бул Жадиге бийлеген да. Жылан болуп бийлеген. Гүлсара деген эжеке муну даярдаганда кечинде даярдат болчу. Кечке чейин биз Ошмуда даярданат элек дагы. Бул ар бир басканын мен бери жактан көрүп турат элем. Басканын. Анан мына басканда мынтип койдуң, мындай кылганда мынтип койдуң. Полный факультетте састараны көргөн жакшы го. Ошондой болгон, анан кечинде барып, кечинде даярданып, эми түн болсо деле мисалы, түндө кете берчүбүз да. Ошентип даярданган, бирок жакшы эле көрсөткүч көрсөткөн. Бирок утпай калган. Жакшы көрсөткүч көрсөткөн. Театр актерлору эмнеден коркушат? Театр актерлору көп нерседен коркушат. Актерлор дегенде жалпы эле мындай окшош кетет го, кесиби адашып кетпейин деп коркушат, жаттаган текстин. Анан эң чоң негизи ушундай элге выступать эткен инсандардын ушундай сахнага чыгаар алдындагы же бир чоң иш-чара өткөрөр алдындагы эң чоң мындай коркунучу деп коебузбу, толкундоосубу эл толтура келип берсе экен деген нерсе көбүрөөк толкундантат да. Кандай болду деп улам менин аркасынан карап келди, токтоп келди. Аттын үстүнөн секиргенин кайдан көрө аласың? Жерден. Аттын үстүнөн секирип кеткен да, ошого. Булактарда болот, адамдардын үстүнөн аттар секирип кетет, адамдар аттардын үстүнөн. Ошо кыргыз улуттук оюндарында, кыргыз улуттук оюндарында. Кандай жооп? Мындай. Дайым, да? Дайым мисалы. Дайым секирип. Дайым секирип кетем мындай. Иногда. Ошол нерсенин жүрүшүндө тез-тезден болот да, аттын үстүнө секирген учуру.
Аттын. Какта аттар бар дагы. Оюнчук аттарды секирип ойносо. Шахматта. Ава, шахмат ойunu экен. Шахматта. 3-бөлүм менин дүйнө таанымым деп аталат. Бул бөлүмдө келген катышуучуларыбыз дүйнө таанымын көрсөтөт. Ал эми жооп бере албай калган учурда жеке өзүнө тиешелүү суроого жооп берет. Суу канча градуста кайнайт? 100 градуста. 100. Жектин сүйүктүүсү? Роуз. Кейт Уинслет. Титаник. Оскар деп көтөрөлү. Биздин заман десең. Жолборстун терисин жамынган баатыр ким? Тариел. Мерседес Япониядан чыгабы? Германиядан. Макалдарды улантыңыздар. Атадан алтоо болсо да, ар жалгыздык башыңда эле. Ушундай. Жок. Атадан алтоо болсо да? Атадан алтоо болсо да? Ар жалгыздык башында го, андай эмес. Дагы бир варианты бар экен ошонучу. Ошо мааниси ушундай да. Мен ушинтип укканым. Атадан алтоо болсо да? Бир атадан болгону менен бирок Жалгыздык башында болот дегенде. Башкача вариант да. Атадан алтоо болсо да, ар башка мүнөз дегендей улантса керек. Жалгыздык жөнүндө бул макалдын аягы жалгыздык жөнүндө. Ооба, жалгыздык жөнүндө да бар, анан башкача жаңылтылган варианты да бар. Жалгыздык башында деп бүтөп экен. Болсо да. Меники ошол эле, мен ошондой эле уккам. Мындай вариант бар экен. Атадан алтоо болсо дагы сыйлашпаса жат болот. Ай, ооба ушул бар эле. Кыргызстан сиз үчүн эмне? 3 сөз менен айтканда. Кыргызстан мен үчүн менин чоң үйүм. 3 сөз дедиң го, 3 сүйлөмбү? Сүйлөм менен. Эсептешемби? Кайсыл жака барсам да дайыма жүрөгүм менен сагынып, дайыма кайткым келип турган мекеним. Эч бир аябай өнүгүп кеткен өлкөлөргө дагы алмаштырбай турган жерим да. Мындай. Ооба. Суроолорубуз аяктады. Келип катышып бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Суроолорубуз купулуңуздарга толдубу? Өсүп келе жаткан келечек муунга кандай кеңеш бересиз? Биринчиден силерге дагы ошо эфирге чакырганыңыздарга рахмат. Мындай шоу, бизнес, бийлерден алыстап мектепке барганда бат эле бүтүп калды, мектепти эстеп, жооп берип атканда ошолорду элестетип, класстарды, парталарды, классташтарымды эстеп, мындай сонун атмосфера болду. Дайыма ушундай жаңы өсүп келаткан муундун интеллектуалдык деңгээли өсүшүнө өзүңөрдүн салымыңарды кошуп жүрөргүлө. Ал эми биздин ушул өсүп келаткан жаштарга жүрөгүңүздөрдү угуңуздар деп кеңеш берет элем да. Жүрөк эч качан алдабайт экен. Мындай туюм болот го, ички туюм айтканда дагы сыртыңан койду акылга салып башка нерсени кылып коесуң го. Ошондой эмес, айрыкча кесип тандоодо кичинекеңизден бери эмнеге тартса, могул жагыңыздардан кандай каалоо болсо, ошол багытта аракет кылсаңыздар жаңылбайсыздар деген кеңеш берет элем. Мындай сырттан карап, бул көрсөтүүнчү, анан текшерип, анан сырттан караган башка экен. Анан өзүң келип каарман болуп катышкан өзгөчө экен чындыгында. Анан Гүлназды көптөн бери жолугупай жүрөт элек. Мына бүгүн эфирге чакырып, менин IQ көрсөтүүсүндө жолугуп калдык да. Анан студенттик кездерди эстедик, мектеп кездерди эстедик. Мен азыр ушул жерде отуруп, мен мугалимдерим эстеп чыктым да. Ушул учурдан пайдаланып, Баткен облусунун Баткен районунун Самаркандия гимназия мектебинин жалпы мугалимдер жамаатына ошол эле учурда мен дагы бир башка мектепте окуганмын. Мусакадыр орто мектебинин башталгыч класста окугам. Ошол мугалимдерге жана дагы бир мектепте окугам, Баткен гимназия мектебинде. Вай, акяды. Анда билим берген бардык мугалимдерге салам айтам. Сиздердин мына эмгегиңиздер менен бүгүнкү күндө биз ошол коомго кичинекей болсо дагы салым кошуп, эл адам болуп келатабыз. Ошон үчүн салам айтам. Анан университеттеги мугалимдерибизге дагы салам айтабыз, ыраазычылык билдиребиз. Мен да мугалимдерим капа болуп калышпасын. Ооба. Мен 2 мектепте окугам, 1-класстан 4-класска чейин.
номер 34 Төлөнбай Машапов атындагы орто мектебинде башталгыч класста. Жалпы мугалимдер жамаатына салам. Анан Камилжан Айымбеков атындагы мектеп гимназиясынын жалпы мугалимдер жамаатына Улуксат эжекеме, класс жетекчиме салам жолдойбуз. Анан кесиптештерди да куттуктаймын. Чындыгында бул кесипти аркалаган инсандар өтө бактылуу инсандар деп айткым келет. Себеп дегенде бул журналист коомдун алдында жүрүш керек дейт го. Ошол коомдун алдында жүрүп, дайыма эл кызматында экенбиз. Сиздердин айткан жаңылыгыңыздар жакшы жаңылыктар, жакшы маалыматтар болсун демекчимин. Ишиңиздерде ийгиликтер болсун, жалаң жакшылыктар коштосун. Ал эми жаштарга айтарым, бир нерсени максат кылып алдыңызга койдуңузбу? Мына ушул максатыңыздан тайбаңыз деп айтат элем. Максатка жетиш үчүн ар кандай кыйынчылыктар болуп калышы мүмкүн. Эгерде жан дүйнөңүз ошол нерсени каалап турса, кээ бир нерселерди мисалы жертва кылып дейт го, жертва кылып болсо дагы ошол нерсеге жетиңиз демекчимин. Ийгилик болсун барыңыздарга. Көрүшкөнчө.